Андан кийин алгачкы сөздөрүм али дагы эсимде. Ошондо мен Кыргызстанда баары жакшы болот, бизди жаркын келечек күтүп турат деп айткам. Бул жон гана элди жубатуу же дем берүүчү сөз эмес, бул чын ниетимден берилген убада эле. Өлкөбүздө чыңалган абалды турукташтыруу, мамлекеттүүлүктү сактап калуу жана туруктуу өнүгүүнүн пайдубалын түптөө үчүн бардык мүмкүн болгон аракеттеримди жасайм деп тилеген болчумун. Мен дагы, менин командам дагы убада берүү оңой, ал эми аны аткаруу кыйын экенин эң жакшы түшүнгөнбүз. Бирок Кудай берген Кыргызстаныбыз алсыз болууга акысы жок эле. Менин да күмөн саноого акым жок болчу. Биз муну эң сонун аңдап түшүнүп, өлкө келечеги үчүн башыбызды баталгыга байлаганбыз. Буюрса биз ошол 5 жыл ичинде туруктуу өнүгүүнүн өзөгүн түптөй алдык. Бүгүн мен командам менен артка кылчайып, Кыргызстандын элинин колдоосу менен жогоруда аталган убадабызды аткардык деп сыймыктануу менен айта аламын. Буга 2025 жылдары кумтөрдүн өндүрүшүнөн түшкөн жалпы киреше 5 миллиард 115 миллион долларды же 440 миллиард сомдон ашык каражатты түздү. Бюджетке салыктар жана милдеттүү төлөмдөр түрүндө 1 миллиард 176 миллион доллар же 100 миллиард сомдон ашык акча каражаты түштү. Мындан тышкары акыркы 4 жылда мамлекет 441 миллион доллар же 38 миллиард сомдон ашык дивиденд алдык. Тарых үчүн салыштырып айта кетейин, 1994-2021 жылдар аралыгында Кыргызстан кумтөрдөн болгону 100 миллион доллар дивиденд алганбыз. 410 тонна алтын чыгып кетсе, ошонун 1 тоннасы гана биздин Кыргызстандын пайдасы деп калган. Ал эми бийликтин эч бир бутагы саясий оюндар жеке кысым көрсөтүү же өз көз карашын таңуулоо үчүн түзүлгөн эмес. Саясий оюндар менен алектенүүгө жол берилбейт, анткени башаламандыкка, сенектикке, чыр-чатакка жана элдин ишенимин жогорулатууга алып келет ал. Мурда дал ушундай саясий амбициялар мамлекеттик органдардын милдеттери менен аралашып кетип, өнүгүүнү кам буугандай токтотуп, институттарды бузуп, демилгелерди артка тартып, натыйжада элдин ишенимине доо кетирген. Чечимдер эл үчүн эмес, чакан топтордун кызыкчылыктары үчүн кабыл алынган учурлар көп болгондуктан, өлкөбүз ондогон жылдар бою ордунан жыла албай калган учурларды баштан кечирдик. Бүгүн биз саясий интригаларды бияка коелу, ката кетирүүгө дагы акыбыз жок. Ар бир жетекчи, ар бир кызматкер түздөн түз өзүнө тагылган иш милдеттери менен гана алек болушу керек. Иш кылам, өзүнө да, мамлекетибизге да пайда келтирем деген ишкерлер мыйзам менен коргоого алынганын жана мамлекеттин колдоосун мындан ары сөзсүз сезерин билишсин. Мына ушундай инвестициялык жагымдуу шарттар түзүлүп жаткан маалда ишкерлерге кандайдыр бир негизсиз басым кысым көрсөтүүгө жол берилбей турганын дагы бир жолу эскерте кетейин. Республикалык кеңешмеде отурган бардык укук коргоо органдары менен күч түзүмдөрүнө алдын ала дагы бир жолу кайрыламын. Ак ниет иштеген жана мамлекеттин өнүгүшүнө салым кошкон бизнес ар тараптан корголушу керек. Бизнесмен коркуу чөйрөсүндө басым кысым шартында иштеген жерде экономикалык өсүш токтойт. Бул албетте мамлекетке, элге, эң ириде бардык жоопкерчиликти моюнга алган бизге залакасы тиет. Мына ошондуктан жергиликтүү укук коргоо органдары айыл өкмөттөрдү, акимдерди, мэрлерди, бизнесмендерди негизсиз текшерүүлөрдү токтотуңуздар. Алардын ишине тоскоолдук кылып, отчет алып, контролдоп, же негизи жок эле кабинетиңерге чакырганыңарды койгула. Ошол эле учурда силер дагы, урматтуу жетекчилер, жергиликтүү жетекчилер, уурдабай, коррупцияга малынбай, калыс, адилет иштеп бергиле. Кабинетте бекинип олтура бербей, эл аралап, элдин кандай көйгөйлөрү болсо ордунан чечип тургула. Эл менен жакын болгула. Кызматтардын жетекчилерине да кое турган талабым бар. Мамлекеттик кызматтарга жумушка алууда өкүл балам, жээним, таякем, кудам, аяшүкөм, же жердешим жана башка деген сыяктуу мыйзамга жат, одоно катачылыктар болбошу керек. Эгерде ушундай мыйзамсыз учурлар, жагымсыз жагдайлар, адилетсиз көрүнүштөр аныкталса, мыкты жетекчи экениңерге карабай тиешелүү жазаңарды аласыңар. Ошону менен бирге жогорку борбордук аткаруу бийлигинде кабыл алынган чечимдердин аткарылышы жер-жерлерде чабал жүрүп жаткандыгын дагы белгилей кетейин. Мунун так себептерин өз учурунда аныктап, тиешелүү чара көрүлбөсө, бүгүнкү күндө жетишилген өнүгүү темпи кайрадан басаңдап кетет. Биз буга жол бербешибиз керек.
Ошондуктан облустардагы өкүлчүлүктөр, райондук жетекчилер жана айыл өкмөттөрү менен ыкчам, тыгыз кызматташууну колго алышыңыздар керек. Биз башкаруунун ачык айкын, натыйжалуу жаңы системасын курушубуз керек. Ар ким өз милдетин так аткарган жерде башаламандыкка, коррупцияга же бюрократиялык кысымга жол берилбейт.